2022 жылдын аягы артта окуяларга толгон жылдар калды. Катышуучулар 5 сынакты жыйынтыкташты. Бирок быйыл снайпер кубогунун финалдык турниринде бизди эмнелер күтүп жатат? Урматтуу бүгүнкү кезектеги снайпинг боюнча мелдештин катышуучулары. Албетте, азыр кыш, суук, температура -10. Катышуучулар чогулабы же жокпу деп ойлогом. Бирок чогулганыңар абдан жакшы көрсөткүч. Сиздерди бүгүнкү кезектеги мелдеш менен ардагерлердин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан коттуктайм. Спорттун бул түрүндө олуттуу мамиле кылганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Бул ишти баштап ийгиликтүү улантып жаткан жетекчи Окенов Айдарга терең ыраазычылык билдирем. Даярдык камдаган бардыгына, айрыкча бүгүнкү катуу тирден ээсине алкыш айткым келет. Ал да ушул жерде биз менен бирге жүрөт. Бою 2 метр. Бою бийик болсо да ал бул жерди иретке келтирет. Ал эми биз бул спортко көнүп баратабыз жана туруктуу коноктору болобуз деп ойлойм. Gelip bul iş-şaralardan rahat alalı. Urmattуу dostor, men ayta ketсем, жогорку тактыкта атуу бүгүнкү күндө абдан саркеч болуп баратат. Карагылачы, Орусия менен Украинанын ортосундагы чырчада кандай болуп өтүп жатат? Мындай учурда жогорку тактыкта атуу гана маанилүү. Түздөн түз тартылган жеке курам, солдаттар, аскер адамдар өздөрүнүн өмүрүн эмне үчүн сактап калып жатышат? Жогорку тактыкта атуу чеберчилик үчүн. Бул мисалы ракеталык атуу, бул артиллериялык атуу, булар ок атуучу куралдар. Узун стволдуу, жогорку тактыктагы карабиндер. Анан албетте ийгиликтүү жогорку тактык атуу үчүн билим керек. Баллистика, жашыруу жөндөмү, позициясын тез өзгөртүү жана ушундай сыяктуу нерселер ийгиликке кепилдик берет. Бүгүнкү өзгүлтүксүз өтүп жаткан сынактар билимгерди жогорулатат, өнөрүңөрдү өркүндөтөт деп ойлойм. Жана албетте адаттагыдай эле айта кетсем, күчтүүсү жеңсин. Мен кыскача бир сөз айта кетсем, ушул тирдин ээсине Искендер сервиске ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кезектеги мелдеш өтүп жатат. Хант Кейжи аңчылык дүкөнү экинчи жолу иш-чарасын демөөрчүсү болуп келе жатат. Бүгүн байги бар, анан сөз берилет. Ошондой эле дүкөндүн атына атайын сыйлык күтүп жатат. Ошондой эле акчалай сыйлык да болот. Биз үчүн бул чоң жардам. Жаңылыктардан айта кетсем, Баткен областынан жаңы эле кайтып келдик. Ал жерде чек ара кызматынан атайын бөлүгүнө 6 күндүк машыгуу өттүк. Ал жерде 6 күн болдук. Биз абдан пайдалуу убакыт өткөрдүк деп ойлойм. Мылтыктардын тактыгы орнотулду. Федерация тарабынан чек ара кызматына 1.700.000 сом өлчөмүндө жардам көрсөтүлдү. Саунд модераторлорун глушители арткы таянгычтарды жардам кылып бердик. Жигиттер соннатышты. Ок атуучу аянтчыда мыкты жыйынтык көрсөттү. Биринчи жолу 1000 метр аралыктын баарын бирден аткан аткычтар болду. Баллистикалык эсептегичти орноттук. Ал жигиттер азыр биз үчүн олуттуу атаандаштарга айланууда. Демек, биз өзүбүз ушундай атаандаштарды даярдап жатабыз десек болот. Айтмакчы, баарына ийгилик. Мен да айта кетким келет. Жомарт байке, аткычтар бул жерге эмнеге чогулганыбызды. Быйыл жылды аяктоочу мелдешибиз. Алар туруксуз деп аталат. Бул снайпер кубогу боюнча финалдык мелдеш болот. Мейли, мен алдын ала айта берейин. Чынында кубок абдан коос. Биз атайын Москвадан жеке дизайн менен буйрутма берип жазатып жатабыз. Бул жөн эле дүкөндөн сатып алынган кубок эмес. Москва шаарында заказ менен жасалып жатат. Жалгыз гана убакыттан кечигип жатат. Ошондой эле кубок ээлеринин ысымдарын ошол жерге басып чыгаралы деп жатабыз. Алар кубокту жасап жатканда мелдештин жыйынтыгына жараша ысымдарды жөнөтөбүз. Экинчи жагынан бул жеңүүчүлөр үчүн эстелик катары сактап кала турган жогорку сапаттагы кубоктор болот. Мелдеште ийгиликтерди каалайм.
Barыңарга жакшы маанай. Бүгүн бизде федерациянын тарыхындагы эң суук мелдеш өтүп жатат. 2022 жылдын 10 декабры Искендер сервис жана анын компаниясы полигону Сарыжон айылы. Температура -15-тен -3-кө чейин өзгөрүп турат. Катышуучулар буга чейин калыстар менен учурашып, бул турнирдин брифингинен өтүп, баштапкы орундарга чыгышты. Бул мелдештерде туруксуз сатууга басым жасалат. 11 көнүгүү жарыяланды. 33 аткыч катышат. Көнүгүүлөргө өтөдү. Биринчи модулу тактык. Биринчи көнүгүү жетон. Аткычтын милдети 15 секунддын ичинде тик туруп токтобостон 2,8 жана 5 см өлчөмүндөгү металл жетонду бир ок менен атуу. Атуу аралыгы 80 метр. Бизде бүгүн мелдеш өтүп жатат. Биз Искендер сервис полигонуна жайгаштык. Бүгүнкү күн бардык күндөрдөн бир топ айырмаланат. Эмнеге? Түшүндүрүп берейин. Жыл аяктап, мындай сынак бизде биринчи жолу болуп жаткандыктан, көнүгүүлөрүбүздүн баары туруксуз болду. Бирок бул кубоктун финалы бүгүн биз үчүн абдан маанилүү күн. Экинчи көнүгүү стойка. Аткычтын милдети 300 секундада 5 атуу менен кагаз бутасын Б 15 см жана А 5 см. 2 балдык зоналар менен атуу. Аткыч токтобостон турган абалы зарын. Атуу аралыгы 50 метр. Буга чейинки меники катышуу бул экинчи турнир. Буга чейин катышкан эмес элем, кызыгып калды бул спортко. Бүгүн биринчи жолу нестоечий упражнение катыштым. Бумажка боюнча кызыктуу болду аябай. Бизге дагы практика сабак керек, үйрөнүш керек. Главный жакшы өттү, интересно. Үчүнчү көнүгүү тизе. Аткычтын милдети 300 секунддын ичинде тизеге туруп 2 упайлык зонасы бар кагаз бутага 5 жолу сокку уруу. Диаметри 18 см болгон Б жана диаметри 7,5 см болгон А зоналары. Атуу аралыгы 100 метр. Турнир аябай жакшы өттү. Себебинде мурункуга караганда мен үчүн аябай эле мындай натыйжалуу болду. Себеби дегенде мурункусуга караганда азыркысы неустойчивый деп коет, кандай десем, туруксуз. Отуруп мындай неме болгон жок да, мурункудай жатып аткан жокпуз. Бунусунда көбүнчө туруп, отуруп жана сошкилер колдонулган жок. В общем, бардыгынан жакшы эле болду. Кагаз боюнча көнүгүүлөр аябай жакты. Себеби дегенде аябай жакшы мындай немелерди ойлоп чыгарышыптыр. Тамдын башынан атканы. Себеби дегенде буга чейин мындай көнүгүүлөр болгон эмес эле. Ошо көнүгүүсү аябай жакшы ойлоп чыгарышыптыр. Төртүнчү көнүгүү лёшка. Аткычтын милдети 300 секундада таянычсыз жатып, диаметри 20 см болгон Б жана А диаметри 10 см болгон 2 упайлык зонасы менен кагаз бутага 5 жолу сокку уруу. Атуу аралыгы 150 метр. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын снайпер кубогунун финалдык этабын атып жатабыз. Бул кубок 4 этаптан турат. Бүгүн 4-чү акыркы этабын тартып жатабыз. Бүгүн абдан кызыктуу жана өзгөчө иш-чара. Эмне үчүн? Анткени биз бүгүн бардык туруксуз позициялардан атабыз. Аралык адаттагыдан бир аз кыскараак. Бирок мен дагы бул жолу кайталайм. Позициялар туруксуз. Аралыктар мындай машыгуулар үчүн абдан оор. Бул жагынан кагаз менен көнүгүү балким абдан кызыктуу болду. Кантип? Ал эң кыйыны болду. Анткени аралыктар аз көрүнгөндүктөн буталар кичинекей жана бардык турган абалдан, тизеден, ыктай турган абалдан атылган. Бирок эч кандай таянуулар колдонулган жок.
Бул жакшы татаалдыкты кошот. Иштеп чыгууга зарыл болгон жагдайлар бар. Бешинчи көнүгү туруксуз мүнөт. Аткычты милдети отурган абалда 5 атуу менен 3 путтуу штативден 300 секундтанын ичинде упай зонасы бары кагаз бутага Б жана А диаметри 18 жана 9 сантиметр болгон секундаларды атуу. Атуу аралыгы 300 метр. Неустойчивая минута. Туруксуз мүнөт көнүгүүсү бул жерде аралыгы 300 метр. Ушул жерде 3 путтуу штативден кагаз бутага атыштык. Бул жерде баары туруксуз. Жакшылаттык окшойт. Айдарга өзгөчө рахмат. Баарын уюштуруп келет. Мунун баарын жасайт. Кыргызстанда ушундай турнир уюштуруп жатышканына уюштуруучуларга чоң рахмат. Экинчи модулу динамика. Движка 1 жана движка 2 көнүгүүлөрү. Аткычты милдети рейс менен чылып бараткан диаметри 30 см болгон гонгту бир тарабынан жана экинчи тарабынан максималдуу атуу. Атуу позициясы жатып алып атуу аралыгы 400 метр. Атуу убактысы гонг айланып бүткүчө. Бардыгы сонун. Эртеден бери аяздуу аба ырайы -14төн төмөн болду. Кечөө мен аттым. Спуску тоңуп калыптыр. Анан октун кутусуну ажыратууга туура келди. Андан башка мен аткан жокмун. Ушундан улам таасир этүүчү чекит жок. Бирок эч нерсе эмес. Алдан ала техниканы үйрөтүп даярдануу керек. Движка 2 көнүгүүсүн биз биринчи жолу атып жаткан жокпуз да. Ылдамдыкты өзгөртүп, ар бир багытта өтүп баратканда, негизи мен бир гана багытка туура эмес атып алгам. Бирок мен ок кайда учуп жатканын түшүндүм да, жана кийинки багытта дүкөндө 6 ок бар эле. 6уусун тең бутага тийгиздим. Сегизинчи көнүгү ромашка. Аткычты милдети бутага 6 ок менен соккууруу. Кыйынчылык мына ушунда. Буталардын бирине тийгенде бүт түзүм ар кайсы тарапта кыймылдай баштайт. Бул көңүл топтоону кыйындатат. Атуу абаны жатып алып, максималдуу берилген убакыт 120 секунд, 300 метр аралыкка атуу. Бүгүн туруксуз мелдеш аяктайт. Билесизби? Таңгалыштуусу бардык аткычтар машыгуу мөөнөтүнөн мурда атып бүтүштү. Башкача айтканда, жигиттердин кандайдыр бир тажрыйба топтому көрүнүп турат. Иштен чыгышыптыр. Ромашка жаңы кызыктуу көнүгүү. 5 гонг бар. Бул ромашкага көнүгүүсүндө бир ромашкага тийгенде ал айлана баштайт. Ошондуктан атууга өтө ыңгайсыз. Мен ал жерде 5 гонгтон 4-түн аттым. Бул да кызыктуу, ушундай динамикалык көнүгүү. Тогузунчу көнүгүү штабель. Аткычты милдети 30 см өлчөмүндөгү гонгту 6 жолу атуу. Атуунун баштапкы абалы бири-биринин үстүнө тизилеген ящиктердин жанында туруу. Ар бир соккудан кийин бирден мылтык жашыгы алынып турат. Атуу аралыгы 250 метр. Максималдуу атуу убактысы 120 секунд. Биз биринчи жолу аттык. Жалпысынан эң сонун болду. Мага жакты. Абдан динамикалуу болду. Жакшы аттым, бардыгына тийгиздим. Ал жерде ящиктер бар экен. Аткандан кийин ящикти чыгарып,
мылтыкты кайра орнотуп атыш керек болду. Ошентип ар бир секундтан кийин ящикти алып салып аттык. Рома! Если закончил разбег. Üçüncü modülü uzak aralık. 10-cu könügü kreşra. Signal çıkkandan keyin atkıç burçta jaygaşkan atayın tüzülüşke çıkar. Atkıçtı milleti enkeyip turgan abalda diametri 50 cm bolgon 2 gongtu 600 jana 650 metr aralıkka çabuu. Ar bir gongko 3 joludan sokku uruu gerek. 3 sokkudan keyin atkıç butanı jakından alıska özgörtөт. Atуу vaktısı akırkı atуу menen 120 sekund. Absolutluk жаңы tap. Birinci жолу oturuşum. Мен буга чейин эч качан отуруп көргөн эмесмин. Бирок жакшы аттым. Анан 6-дан 6 аттым. Максаттуу өтмөктө кармап турууда татаалдык бар. Башкача айтканда сиз бутага барышыңыз керек болот. Жана спускту акырын кармашыңыз керек. Негизи бул анчалык деле кыйын эмес. Бирок сенин болгон жериң тетирейт. Ага каршы туруу кыйын. Бирок мен баары бир тутам. Эми катышуучуларга эмнени каалап кетет элем. Баарына жеңиш каалабайсың да. Анткени мен баарын жеңгим келет да. Бул логика жактан туура деп ойлойм. Ошондуктан эң негизгиси ар бирине ден соолук каалайм. 11-ci könügü kuzov. Машинанын арткы жагында кузовунда отурган аткычтын милдети 2 гонгту 3 жолудан уруу. Ар бир бутага тийгенден кийин экинчи гонгто өтүүсү менен. Гонгтун диаметри 50 см, аралыктары 500 жана 550 метр. Атуу вактысы акыркы атуу менен 120 секунд. Крыша менен пикап жаңы көнүгүүсү абдан кызыктуу болду. Жашоодо мергенчилик үчүн же аскердикке абдан зарыл көнүгүү экен. Мисалы, мергенчиликке чыкканда машинеден атууга туура келет. Мен өзүм пикап унаасынан эң жакшы сокку алдым. 30 секундтанын ичинде 6 жолу бутага тийдим. Пикап көнүгүүсүнүн татаалдыгы ар башка аралыкта 2 бута турганында болду. Бутага тез жетүү үчүн айрымдар оңдоп түзөлөрдү жазаса, айрымдары вынос менен атышты. Бир дистанцияда поправка оңдоо менен кылсам, экинчи аралыкта жөн эле вынос менен аттым. Анан албетте ичинен ыңгайсыз абал болот. Туура абалга ыктаса, атуу жакшы болуп өттү. Есть! 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 Срок, время! Бардык өнүгүүлөр атылып, бүгүнкү мелдештин жеңүүчүлөрү белгилүү болду. Күтүү менен алсырабайлы. 5-орунду Арыков Бакер Ремингтон 700 мылтыгы менен алды. Калибри 6,5 Кридмор. 4-орунду Азиз Жумалиев алды. Маузер М18 Long Range калибри 6,5 Кридмор мылтыгы менен. Коло медалдын ээси Атамекендик Эльбирс мылтыгы менен Евгений Витхен болду. Калибри 6,5 Кридмор. Gümüş medalın ээси
Ремингтон калибрі 6,5 критмор мылтығы менен Сергей Зуев болду. Биринчи орунду Альфа атайын күчтөрдүн кызматкери алды. Достор, туруксуз мелдеши снайпер кубогунун финалы жеңүүчүнү аныктап, бүтүндөй турнир боюнча жыйынтыктар менен Кыргыз Республикасынын Снайпинг Федерациясынын расмий сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Бирок көпкө эмес. Бардыгыңыздарга так атууларды каалайбыз, достор.